Садыр Жапаровдун чачын алып жүргөн баламын. Мен сага айтып келатам. Садыр Жапаровдун чачын алып жүргөм деген адам кармалып, ал конкретный кечирим сурады. Кара Балтада Мерседес кырсыкка учураган ал даракты сүзгөн айдоочусу кыпчылып, жеңил жаракат алды. Үрөө учурган окуя Алтайда өспүрүм 53 жаштагы аялга 70 жолу бычак сайган. УКМКнын кызматкериминде 500 000 сом опузалаган адамды УКМК тизгинин тартып кармады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кара Балтада Мерседес айдап бара жаткан адам кырсыкка кабылды. Бул тууралуу бүгүн 27-июнда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда Кырсык шаардын Луговая көчөсүндө болгон. Аталган көчөдө Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил унаа жолдон чыгып бакты сүзгөн. Анын кесепетинен 2007-жылы туулган унаанын айдоочусу кыпчылып, жеңил жаракат алган. Ал жерге 4 куткаруучу тартылып, жабыркаган адамды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Алтайда өспүрүм 53 жаштагы аялга 70 жолу бычак сайган. Алтайдын Усть-Коксин районунда 16 жаштагы бала аялга кол салып, кеминде 70 жолу бычак сайган. Бул тууралуу Орусиянын аймактык тергөө комитети билдирди. Тергөөнүн версиясы боюнча кол салуу жабырлануучунун батиринде болгон. 53 жаштагы аял алган жарааттан улам каза болгон. Шектүүгө карата кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Контрабанда жолу менен алып келинген iPhone жана дары-дармектер аныкталды. УКМК Ош облусунда телефон жана дары-дармектерди аткезчилик жол менен ташыган кылмыштуу топтун ишин токтотту. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан Ош облусунун аймагында уюлдук телефондорду жана мыйзамсыз баңгизаттарды Кыргызстанга мыйзамсыз алып келүү жана Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек арасынын аялуу тилкелери аркылуу Өзбекстанга алып чыгуу менен алектенген кылмыштуу топтун ишмердүүлүгү токтотулду. Экономикалык контрабанда фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын аймактык бөлүмү менен биргеликте контрабандалык товарларды убактылуу сактоочу жайларда жана кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн жашаган жерлеринде тинтөө жүргүзүлүп, анын натыйжасында Кыргыз Республикасына бажы алымдарын төлөөбөстөн жана тиешелүү каттоосуз алып келинген iPhone үлгүсүндөгү уюлдук телефондор, ошондой эле алып кирүүгө тыюу салынган дары-дармектер алынган. Кылмыштуу топтун уюштуруучулары жана активдүү катышуучулары кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда алардын кылмыштуу байланыштарын жана контрабанданы ташып келүү, экспорттоо схемаларын аныктоо боюнча ыкча миликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өзбекстанда катуу ысыкта жүк ташуучу унаадагы жумурткалардан жөжөлөр чыгып кеткен. Самарканд менен Кокон шаарларынын ортосунда катуу ысык аба ырайынан улам таң калыштуу окуя катталды. Жүк ташыган унаадагы кадимки азык-түлүк жумурткаларынан жөжөлөр чыга баштаган. Айдоочунун айтымында жол жүрүү 12-14 саатка созулуп, унаанын ичиндеги температура өтөрү жогору көтөрүлүп, инкубатор сыяктуу шарт түзүлгөн. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Садыр Жапаровдун чачын алчымын деген адам кармалды. Ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан социалдык тармактарга жүргүзүлгөн мониторингдин жүрүшүндө Instagram социалдык тармагында Асанов Life деген аталыштагы аккаунт аныкталган. Аталган баракчага өлкөнүн жогорку жетекчилигинин дарегине агрессивдүү жана басымырлаган түрдө этикалык нормаларды одону бузуу менен сүйлөгөн белгисиз жарандын видеосу жайгаштырылган. Бул видео материал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык укук бузуунун белгилери бар экендиги боюнча каралууда. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында видеодо тартылган адам 1985-жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Ал кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мындан тышкары ал Урдо боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан издөөгө алынып жаткандыгы аныкталган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Садыр Жапаровдун чачын алып жүргөн баламын. Мен сага айтып келатам го. Мамлекеттик тургунубуз 1985-жылы төрөлгөн
2025-жылы 19-июнь күнү биз такси жалдап Ивановкага баратканбыз. Ошо Ивановкага барып, туура эмес сөздөрдү сүйлөп алганым үчүн таксиге кыргыз элинен кечирим сурайм. Мындай экинчи кайталанбайт. УКМга кызматкери миңдеп 500 000 сом опузалоого чектелген киши кармалды. Атайын кызматтын маалыматында ал кызматкер экендигин тастыктаган жасалма күбөлүк менен элди коркутуп жүргөн. 5,5 миллион сомун алдырып жиберген киши арыз жазып, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Что за удостоверение? Ошо Международный ассоциация боевых действий Бахадыр. Салтомай бул жерде. Военный билет? Пакистанда борон чапкындан 10 адам каза болду. Пакистандын Пенджаб аймагында катуу жааган чачындын жана шамалдын айынан 10 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу чет өлкөлүк басылмалар жазышты. Маалыматка караганда жаан чачын менен коштолгон катуу шамал аймакта бир нече күндөн бери уланып жатат. Пакистандагы регионалдык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын жетекчиси Ирфан Али Катхия жаан чачын 1-июлга чейин уланат деп божомолдоодо жана жарандарды коопсуздук чараларын көрүүгө чакырды. Израилдеги 11 жаран Кыргызстанга жеткирилди. Израилде жашап жүргөн Кыргыз Республикасынын 11 жараны өлкөгө жеткирилди деп билдирди 27-июнда Тышкы иштер министрлиги. Алар Израилден Египетке, ал жактан Казакстандын Шымкент шаарына жөнөтүлгөн. Андан кийин Кыргызстанга келишти. Министрлик Египет Араб Республикасынын жетекчилигине транзиттик каттамды уюштурууга көмөк көрсөткөн үчүн Казакстан Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө гуманитардык миссияны ийгиликтүү ишке ашыргандыгы үчүн ыраазычылык билдирет. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөй элек. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.